Ош шаарында лифт түшүп кетип, ичиндеги киши каза болду. Көз жумган адам ошол үйдү курган компания менен келишимдик негизде 2 айдан бери лифт оңдоп иштеп жүргөн. Каланын так ортосунда жайгашкан көп кабаттуу үйдө лифт аварияга учурап, ичиндеги адам көз жумганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, кырсык жаңы эле курулуп бүткөн көп кабаттуу үйдө болгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аталган окуя 2023-жылдын 4-октябрь күнү болжол менен саат 8-ден өткөн чамаларында болгон. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 кызматы кабарлаган. Аталган жайга Ош шаардык иштер башкармалыгынын ыкчам тору чыккан учурда ал жердеги лифтке Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бирине орнотулган лифт белгисиз себептерден аварияга учурап, ошол жердеги бир жаран каза болгондугу аныкталган. Ал жарандын өздүгүн тактай келген кезде ал 1984-жылы туулган Ош облусунун тургуну болгон. Бүгүнкү күндө аталган окуя боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан атайын экспертизалар дайындалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат.